Мына ушул теманы улайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө жапайы жаратылышты коргоо багытында иш алып барган дүйнөлүк Германиянын Табиатты коргоо союзу NABU деген коомдук уюм бар. 1899 жылы түзүлгөн уюмда бүгүнкү күндө 900 миңден ашык мүчө бар. Кыргызстанда дагы филиалы бар экенин сыймыктануу менен айтсак болот. 2010 жылы түзүлгөн. Дал ушул уюмдун Кыргыз Республикасындагы мүдүрү жана ошондой эле табигый илимдеринин доктору, география илимдеринин кандидаты, доцент Толкунбек Асыкулов агайыбыз бүгүн бизде мейманда. Кутмандаңыз менен Толкунбек агай. Саламатсызбы, кош келипсиз. Агай, эми бүгүн мына ушул жаратылыш жөнүндө кененирээк кеп кылалы, ушул жапайы жаратылыштын уникалдуу дүйнөсүн сактап калуу жөнүндө, ага көрүлүп аткан аракеттер жөнүндө кеп кылсак деп сизди чакырып отурабыз агай студиябызга. Рахмат, чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн жана табияттагы жалпы эле био ар түрдүүлүк күнү болуп да саналат. Ошол жакшы болуп атат да сиз менен баарлашканга. Жакшы. Эми агай, мына ушул Кыргызстандын жаратылышынын, жапайы жаратылышы бүгүнкү күндөгү корголуп атканы, көрүлүп аткан камкордугу кандай? Ошо биз айрым интернет булактарынан баягы фото, видео капкандарды көрүп калып, кээде сүйүнүп кала турган болсок, кээ бир жагдайлар капаланткан да учурлар бар. Мына ушул сыяктуу жагдайларды бир өзүңүз оош кыйышын, жетишкендик, күнгөй тескейлерин айтып берсеңиз. Ооба, жаратылыш бул өтө татаал бир жазылган дүйнөдөгү бир ошол ааламдын бир бөлүгү болуп саналат. Эми ошо жаратылыштын компоненттерин сактап калуу азыркы учурда биздин эле өлкө эмес, жалпы дүйнөлүк масштабтагы эң маанилүү, актуалдуу бир маселелердин бири болуп саналат. Анан бул эми азыркы учурда биринчи Кыргызстан суверендик алганда биринчи экономикага көбүнчө маани берип, анан жаратылышты коргоо жагы көп көңүл бурулбай калганда. Мына ошол учурларда союз бүткөндөн кийин көптөгөн Кыргызстандын жаратылышынын бир бөлүктөрү көп мындай терс жака бурулуп, кээ бир учурларда ошо бузулуп кеткен учурлар да болгон, жаныбарлардын санынын азайып кетиши, ошол эле жайыттын деградация болушу, токойлордун азайып кыйылып кетиши, ошол сыяктуу маселе көп да, жана браконьерчиликтердин ошол иштеринин көп болуп кетиши, ошол баягы өткөн мезгилде өтө жаратылышка көп көңүл бурулбай калганда, анан азыркы учурда эми мынакей ошо экономика жагын кароо менен дагы ошо экологиялык көйгөйлөрдү да чечүү маселелери азыркы учурда учурдун талабы болуп атат. Бул боюнча мурда союз учурунда ушул табиятка мониторинг жүргүзүү бир өтө татаал жумуштардын бири болгон да, азыр эми жана фото тузактарды колдонуу менен жаратылышка мониторинг жүргүзүү, байкоо жүргүзүү мындай бир чоң бир кийинки деңгээлге чыкты десек да болот да. Ошол жаңы технологияларды колдонуу менен ошол санак жүргүзүү, ошол байкоо жүргүзүү иштери азыр жакшы нукка бурулуп баратат. Ошол фото, видео капкандар жакшы эле натыйжа береби агай, мындай бир нерсени аныктоодо анын жыйынтыгы, натыйжасы? Ооба, булар баягы көп адам көп баса албаган жерлерге коюлат да. Биздин өзүбүздүн мониторинг деген бөлүмүбүз бар. Ошонун кызматкерлери барып, жаныбарлар жүргөн, жаныбарлардын ареалы жүргөн, илбирс жүргөн, аюу жүргөн, сейрек издешчү жаныбарлар жүргөн жерлерге коюп, ошолордун санын аныктайлы деген максат болуп атат. Ошол негизинде ошол фото тузактарды коюп, андан алган көптөгөн жыйынтыктар бар. Сөзсүз учурда ошо жаныбарлардын сүрөттөрү түшүп калат, кээде видео тасмалар менен дагы алган учурлар болот. Анан ошолордун кандай ареалы бар, санын азайып же көбөйүп баратышы дагы бул өтө чоң маселе болуп атат да. Анан азыр 20-жылдан баштап келечек 20 деген бир программа болгон. Анда жаратылышты коргоо агенттиги болчу, Токой чарба жаратылышты коргоо агенттиги болчу. Азыркы учурда министерство болуп кеңейди. Анан ошондо биз чогуу иштеп Кыргызстандагы илбирстин санын аныктоо боюнча ошо фото тузактарды колдонуп келатабыз да. 3 жыл болуп калды. Анан акыркы ушул жылдары мына быйыл бир топ иш жүрүп бүтөйүн деп калды. Түштүк аймагында Баткен, Жалал абад, Ош
областтарындагы жаратылышты коргоочу өзгөчө аймактарга коюлуп жүрөт да, анан ошол тегерегине коюлуп, анан ал ошол жерден алынган баягы тасмалар менен, материалдар менен илбирстин саны канча Кыргызстанда деген ушу мындай так болбосо да бир тагыраак болжолдуу түрдө санын айта ал деп атабыз. Азыр болсо илбирс 300-350 деп айтылып келатат да. Анан эми ошол фото тузактардын тартылган маалыматтар менен бир тагыраак кичине санын айтсакпы деген ой болуп атат. Эми ал быйыл бүтөт, эмдиги жылдары айтылып калышы. Жылдан жылга көбөйүп келатабы негизи саны? Эми байкоо боюнча көп учурда ошол илбирстер фото тузактарга түшкөн учурлар көп болуп атат. Анан бирок эми жана айткандай эле ошол санын аз так айта албайбыз да. Ушунча көбөйдү деп айтууга азырынча эртерээк болуп атат. Толкунбек Асыполович, ошол браконьерлер менен күрөшүүдө же болбосо ошол жалпы эле жаратылыштын уникалдуу дүнүйөсүн сактап калууда экологиялык билим берүүнүн натыйжалуулугу, маанилүүлүгү жөнүндө айтсаңыз. Албетте бул экологиялык билим берүү биринчи ушул жаратылышты коргоодогу эң бир чечүүчү ролду ойнойт да. Себеп дегенде адам өзүнүн дээринде болбосо же болбосо мындай өзүнүн ой сезимдеринде ошол жаратылыш сүйбөсө, анда ал киши сөзсүз эле талкалоонун башка терс көрүнүштөргө алып барган жака бурулуп кетет да. Ошондуктан экологиялык билим берүү же болбосо агартуу, экологиялык тарбия берүү иштери бар. Ошол биздин өзүбүздүн да бөлүмүбүз бар, экологиялык билим берүү бөлүмү бар. Алар ушул жанагы бала бакчадан баштап, бала бакчанан мектеп, ошол эле жанагы жогорку окуу жайларынын студенттери менен, анан жергиликтүү калк менен чогуу ушу 4 деңгээлде иштешет да. Анан ошол учурда өзүнүн өзгөчө бир ыкмалары бар. Мисалы үчүн бала бакчага өзүнүн ыкмасы бар. Жана оюн, ар кандай кызыктыруу негизинде ушу жаратылышты коргоп калуу, ошонун аң сезимине жеткирүү процессин алып кетишет да. Анан макал лакаптар менен дагы билим берүүнү колго алдыңыздар эле. Ооба, былтыр ошол макал лакаптар боюнча атайын китептерди чыгардык. Жанагы боёочу китептер, ошону Кыргыздын баягы жаратылышка арналган макал лакаптар бар эмес, ошолордун баарын чогулттук да. Атайын 1 жыл ошого убактыбыз кетти. Анан өсүмдүктөр үчүн, жаныбарлар үчүн, жалпы жер жүзү жөнүндө анан ошолор боюнча өзүнчө бөлүп бир 4 бөлүктөгү ошо боелгон боёочу китептерди чыгардык балдар үчүн. Аналар биринчи баягы макалды түшүндүрмө иретинде кетет. Бул эмне макал эмнени түшүндүрөт деп балдар үчүн. Анан жанында ошол макал жөнүндө сүрөт, анан аны балдар боеп ошо дагы түшүнүп алышат да. Кандай сонун. Ошол жакшы идея болгон. Анан ошону биздин балдар дагы барганда, ошо айыл жерлерине барганда балдарга мектептеги окуучуларга таратып, ошол менен бир өзүнчө иштерди алып барып жүрүшөт. Эң жакшы. Жакшы. Агай, анан дагы бир кызыктуу жагдай ошол фото, видео капкандан тышкары дагы ошол табиатта, жаратылышта бир жабыркап калган, жабыр тартып калган жырткычтардын, жандуулардын дагы саламаттыгына кам көрүп келесиздер да. Кыргызстанда мындай жагдайлар дагы көп эле кездешсе керек. Ооба, бизде өзүнчө калыбына жапайы жаныбарларды калыбына келтирүүчү борборубуз бар. Ошол жерде экологиялык борбор менен чогуу бир комплекстүү түрдө былтыр ачылыш кылганбыз. Ошол жаңы иштей баштады. Ал жерде ошол жаракат алган жаныбарларды алып барып, анан айыктырып, өзүбүздүн бүт врачыбыз бар. Ал айыктырып, анан кайра жаратылышка кое беребиз да. Аны алып калбайбыз. Эгер жаратылышка жашап кете алган болсо, аны кое беребиз кайра. Ошо жаратылыштын өзүнүн жашаган жерине ареалын алып барып кое берип, жашай албай калса, эле жоктон ошол жерде алып бага беребиз. Анда багып, буту сынып калат же болбосо канаты жок болуп калгандарды жибере албай калабыз. Маселен, акыркы кездерде ушул мергенчилер тарабынан дөбөтү менен канчы катылып, анан бөлтүрүктөр жаш күчүк кезинде жаңы көз ачылганда калып калган жагдайлар кездешип атат карышкырлардын. Буларга сиздердин тиешеңиздер болобу? Жеке мергенчилердин өздөрүнө барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бөлтүрүктөргө кандайдыр бир кам көрүү? Бизде эми баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз.
браконьерчиликке каршы өзүнчө дагы группабыз бар, тобубуз бар. Алар ошол мергенчи браконьерлер менен ошолорго каршы күрөшөт, бирок ошол түшүндүрүү иштери да жүрөт да бизде. Анан эми Карышкырда бизде Кыргызстанда уруксат берилип калган да, атканга ал эмес кайра сыйлык да берилип атпайбы. Бирок биз экологиялык уюм катары аларды коргогонго биз милдеттүүбүз. Эми тиги Кыргызстандагы иш-чара менен биздики кээде туура эмес келип калып атпайбыз. Таза мындай коргоого алган уюмбуз да. Анан бирок түшүндүрүү иретинде кылабыз. Жанагы малчыларга малына тийген учурлар болот, карышкылардын. Эми ошол кээде адам өзүнүн да күнөөсү бар да, малын кайтарыш керек. Мисалы үчүн же болбосо сарайын жакшылап жабыш керек, бүтөш керек дегендей. Анан ошол боюнча да азыр бир китеп жазылып атат, ушу түшүндүрүү иштери боюнча. Малчы жана жырткыч деген бир китеп даярдап атабыз. Ошол малчыларга, ошондой мергенчилерге таратсакпы деген ой болуп атат да. Ошондо эмне үчүн сөзсүз эле карышкыр же түлкү же ошо илбирс күнөөлүү болбош керек да. Мал өзүнүн жеринде жүрөт, өзүнүн аймагында жүрөт. Анан биз барып аларга анын үйүнө кирип атабыз да, мындай айтканда. Табият деген жапайы жаныбарлардыкы да. Анан биз тескеринче аякта конокпуз да. Кайра биз аны атып ошол жок кылуу иштерин жүргүзгөнгө туура эмес да. Өзүбүзгө сак болушубуз керек. Өзүбүз кайра сакташыбыз керек. Жапайы жаратылышты коргоодо дагы бир топ суроолор бар эле, агай. Убактыбыз соңуна чыккан экен, сизге ыраазычылык билдирели. Балким дагы бир жолубуз түшкөндө ал суроолорго да жооп аларбыз. Рахмат агай, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, жаратылыш боюнча көп иш болуш керек. Бүгүн сиздердин кесибиңиздерге байланышкан маанилүү күн экен. Куттуктайбыз агай. Рахмат. Бүгүн бизде мейманда Германиянын табиатты коргоо уюмунун Кыргыз Республикасындагы мүдүрү, табигый илимдердин доктору, география илимдеринин кандидаты, доцент Асыкулов Толкунбек Асыкулович болду.